Hi, welcome back to my lesson. Саламатсыңарбы? Сабакка кош келгиле. Мурдакы сабагыбызда биз can деген этишти үйрөнгөнбүз. Can деген эмнени билдирет? Бир нерсе кыла алуу, колунан келүү, Ошондой мааниде колдонулат. Мисалы үчүн I can help you. Мен сизге жардам бере алам. Ошондой мааниде үйрөнгөнбүз. Ал эми бүгүн can деген уруксат суроо катары дагы колдонулат экен. Көбүнчө бул суроо бергенде кездешет экен. Мисалы үчүн сизге жардам берсем болобу деген суроону кантип сурайт экенбиз? Can менен сурайт экенбиз, Can I help you? Сизге жардам берсем болобу? Can I help you? Демек бул суроодо can эң биринчи келгенде бул суроого айланып калат экен, Жөнөкөй сүйлөм болгондо I биринчи турат эле, I can деп. А суроого айландырганда can I болуп калат экен, Can I help you? Can I call you back, please? Кайра сизге чалсам болобу сураныч. Кайра чалайынчы сураныч деп жатат, бул жерде. Can I call чалуу, телефон чалуу. Call you back. Back деген кайра. Сизге кайрадан телефон чалсам болобу сураныч. Can I call you back, please? Can I come in? Кирсем болобу? Уруксат сурап жатат, Can you please help me? Мага сиз жардам берип коесузбу сураныч дейт, Can you please help me? Же эгерде досуңар болсо мага жардам берип койчу сураныч деген, Can you please take a look at this? Бул нерсени карап кое аласызбы сураныч дейт, Демек суроодо can биринчи келет экен, андан кийин ата точтуру келет экен, Can you, can I деп, Can we meet today? Биз бүгүн жолуксак болобу? Can we meet today? Can they speak with you? Алар сиз менен, with деген менен, сиз менен сүйлөшсө болобу? Can they speak with you? Демек, уруксат сураганда, суроо катары сураганда can эң биринчи келет экен дагы, андан кийин ата точту коет экенбиз, Can I, can you, can we, can they деп, Андан кийин анан этиштерди коет экенбиз. Эмне жөнүндө болуп жаткан этиш? Мисалы үчүн speak сүйлөө, meet жолугушуу, take a look карап коюу бир нерсени, help жардам берүү, come in кирүү, call back деген кайра чалуу. Кийинки баракчаны карайбыз. Бул жерде эми баягындай сурообузга, бул жерде суроолуу сүйлөм экен, суроолуу сүйлөмгө суроолуу сөздөрдү кошуп койдук, бул жерге. Can I help you дебестен эмнени коштук? How can I help you? Сизге кандай жардам берсем болот деп, кандай деген суроо сөздү биринчи кошуп жатабыз, бул жерде. Жөнөкөй эле мына жерде Can I help you десек бул суроо болот эле, туура эле. Жардам берсем болобу сизге? Же сизге жардам берсем болобу деген суроо. Ал эми how can I help you десек, анда мааниси кандай болуп калды? Сизге кандай жардам берсем болот? How can I help you? Эгерде дүкөнгө кирсеңер же магазинге кирсеңер, эмне дейт? Сатуучулар How can I help you? дешет, Кандай жардам берсем болот сизге? Кийинки суроо What can I do for you? Эмне кылсам, кандай жардам берсем болот деген мааниде бул дагы. What can I do for you? Сизге эмне жардам кылсам болот дегендей суроо.
Where can I find the market? Базарды қайсыл жерден тапсам болот? Where can I find the store? Store деген не? Магазин. Магазинди қайсыл жерден таба алам? Тапсам болот дейді. Hospital деген не? Больница. Больницаны же оорукананы кайсы жерден тапсам болот деп сурасак, кантип айтабыз? Where can I find the hospital? Кийинки суроо. What can I do to help you? Сизге жардам берүү үчүн эмне кылсам болот? What can I do деген кандай которулат? Мен эмне кылсам болот? To help you. Сизге жардам берүү үчүн. Сизге жардам берүү үчүн эмне кылсам болот деп сурап жатат, Where can we meet? Кайсыл жерден биз жолуксак болот дейді. Why can't we meet? Эмне үчүн? Эмнеге, Why? Эмнеге биз жолугуша can't деген эмне? Тескери мааниде жолугуша албайбыз. Эмне үчүн жолугуша албайбыз? Кийинкиси. Where can I catch a bus? Кайсыл жерден мен автобус кармасам болот? Автобус кармай алам деп сурап атат, Кайсыл жерден автобуска отурсам болот деген мааниде. Where can I catch a bus? Же where can I catch a taxi десек болот, Бастын ордуна a taxi. Такси кармасам болот. Акыркы сурообуз. Do you know where can I get coffee? Do you know деген кандай которулат? Билесизби? Сиз билесизби кайдан кофе алсам болот? Кайсыл жерден кофе сатып алсам болот деген мааниде. Do you know where can I get coffee? Демек, биз can'ди биринчи кыла алуу катары үйрөндүк. Уруксат суроо катардагы маанини билдирет экен. Жана суроолуу сөздөр менен дагы кошо келип суроо түзсөк болот экен, Суроолуу сөздөр менен дагы бириктирип can'ди. How can I help you? Кандайча жардам берсем болот деген мааниде. Ушундай колдонсок болот экен. Үйдөн ошол сүйлөмдөрдү жазып, которулушун жазып практика кылабыз, Жана кайра көп окугула сүйлөмдөрдү. Анан жаттап колдоно турган болуп жаттагыла. Анда эмесе эмки сабакта жолугушабыз. Саламатта калгыла. We'll see you next time. Bye bye.